Карагылачы аябай так айтылган убакыттан да эртерээк келип, көп чоң кишилерге үлгү көрсөтүп атасыңар. Мен 2:30 деп так 2:30 күтүп атканмын, эртерээк келипсиздер, жакшы. Кандай келдиңер? Эмне менен келдиңер? Такси менен келдиңерби? Чаткалданбы? Баарыңар Чаткал районунанбы? Жакшы. Кандай максатта? Эмнени көрүп? Биздин жогоркунда айткан жогорку элитада отурган иштеген кандай мамиле кылсам кантип алар өнүп туруп атат Көрдүңөрбү? Катты өнүп атыптырбызбы, өнүп атыптырбызбы? Болбой атыптырбы? Силер кандай принцип? Баарыңар бир класстасыңарбы? 10-11 анан дагы 3 мектепте. Бүт жыйналып келдиңерби? Чаткал району 3 айылдан. Мыкты окуучуларыбы? Ким алып келди? Чымыз агайыбыз. Агайыңар жакшы. Жакшы отура бериңиз. Кайсы сабактан бересиз? Биз сабактан беребиз эми ушу айылда эле. Жөнүн алып келдиңиз. Мектепте эмес. Келечек тандоо боюнча иштер. Келечек тандоо боюнча өсүп чыгышына акыл чакырып. Жакшы. Жакшы. Бүгүнкү заманда бул абдан сейрек кездешүүчү жакшы жөрөлгөлөрдүн бири. Келип жогорку окуу жайларга да киресиңер да? Кирип таанышасыңар, көрөсүңөр. Кимдер менен жолугасыңар? Кимдер менен жолуктуңар? Жогорку кеңеште болдуңарбы? Кандай болду? Жактыбы? Эмнеси жакшы? Эмне жакты? Имарат жактыбы, жогорку кеңеш жактыбы, же сөз жактыбы, жолугушуу жактыбы, эмне жакты? Жакшы. Канча убакыт жолугабыз силер менен? Канча убакыт сүйлөшөбүз? Анда мындай кылып сүйлөшөбүз. Азыр 2-ден 28 мүнөт өтүптүр. Болду, токтотолу дегенге чейин, кайталама суроолор болуп кеткенге чейин, кызыксыз болуп калганга чейин улантабыз. Мүмкүн 1 саат болот, мүмкүн андан ашык болобу, көрөлү. Кандай сунушуңар бар? Кантип өткөрөлү? Биздин айыл аймакта. Чаткал району боюнча. Кантип өткөрөбүз? Бүгүнкү жолугушууну кантип өткөрөбүз? Силер суроо бересиңерби? Суроо сунуштар беребиз. Макул, мен угайын анда силерди биринчи. Атыңарды айтып биринчи. Кыргыз эли өзү көп кен байлыктары бар. Бирок ошол эле байлыктарды биз өзүбүз иштеп чыгарбай башкаларга берип коюп атабыз да, кошколдопчу. Ошолорду иштеп өзүбүз дагы алсак кандай болмок? Өзүбүз өнүгүп, мекенибиздеги адамдар иши жок болуп атат, ошолор иштеп, ушундай сунуштарым бар. Дагы ушул толуктай тургандары барбы ушул маселе боюнча? Бинде моундай мамлекетибизде өзүбүздөн иштеп чыгарылган нерселерди, мисалы үчүн эт, могу картошка, редиска ушулардын баарын эле өзүбүздө өстүрүп, мисалы үчүн Советтер Союзунда цехо, колхоздор болгондо ошолорду баарын ошол жерге эгип, баардыгын өстөн алганда бул мамлекеттик бюджетке түшүп, мамлекетке көптөгөн пайдаларды алып келген да. Азыркы учурда андай нерселер жок. Ар ким өз-өзүнө жерлерди, мисалы үчүн ар кандай бизнесмендер сатып алып, өзүнүн гана пайдасына иштелип атат да. Эч кандай жерлер, мисалы үчүн азыр мамлекетке көптөгөн пайдаларды алып келген жок. Мен оюм боюнча ошолорду өзүбүз иштетип, мамлекет ошондой иш абады ачыш керек да. Иштеп жаткан базалардан түшкөн акчаларды мамлекет өздөрү контролировать этиш керек. Мисалы үчүн мамлекеттин өзүнүн базары болсо, өзү ошондой базарларды ачса, ошол жерлерге мисалы үчүн өзүбүздө фирмалар, кандайдыр бир фирмалар картошка, эт ушулардын баарын эле өзүбүздүн базарларыбызды өзүбүз обеспечение кылсак да, эч кандай могу Кытайлардан химикат менен өстүрүлгөн ар кандай нерселерди эле сатып алып келип өзүбүздүн базарларда сатып атабыз да. Ошолорду жыйыштырып салсак болбойт. Ошон үчүн акырындан өзүбүздө акырындан ошондайларды куруп, өзүбүз базарларды ачып, ошол эле базарларга өзүбүз доставка кылып, өзүбүздө чыккан нерсени өзүбүз иштетсек дейм да. Эмнеге мамлекеттин теплица, моундай тепличта ошолору базарлары жок? Эмнеге баардыгы эле акчасы бар бир бизнесменге тиешелүү? Эмнеге ошонун баары мамлекеттик эмес? Ушул нерселердин баарын
ачса акча дагы мамлекеттин казынасына түшмөк. Мамлекет биздин элибизди иш менен дагы камсыздамак да, ошондой иш чараларды ачсакчы. Биз бир теманы талкуулайбыз, ага жооп алабыз, андан кийин экинчи темага өтөбүз. Буга кайра келбеш үчүн барбы дагы? Кошумчалары барбы? Өзүбүздөн эмне көп? Алма, ошондой өрүктөр көп. Ошолорду башка жака экспорт кылбастан эле өзүбүздөн баягындай чыгарып, сок кылып чыгарып берсек деле өзүбүздүн элди камсыздайт элек да. Билебиз, мисалы үчүн могу кичинекей болгон Австрия өлкөсү Евразияны полный, Евразия эмес, Европаны полный эт менен камсыздайт да. Ошол эмне биздин колубуздан келбейби? Биз өзү негизи көчмөн калкпыз. Бизде эт деген толтура. Ошондо этти жок дегенде өзүбүздүн Азияга эле таркатсак болбойбу деген ойлор бар да. Азыр Кыргызстандан чыккан көп эле ишкерлер башка мамлекетке айлык акынын аздыгынан чыгып кетип атат да. Ошол ишкерлерди, адистерди биз өзүбүздүн мамлекетте алып калып, аларга керектүү ыңгайлуу шарттарды түзүп берсек, алар бизге келечекте ачылыштарды кылып, Кыргызстандын өнүгүшүнө пайда бермек. Биздин мамлекетте негизинен алганда мал чарбачылыгы жана дыйканчылыгы менен таанылып келебиз да. Ал эми бизнеске өткөндө бир фирма же ишкана ачайын десең эле көптөгөн салыктардын түрлөрү келет да биз үчүнчү. Ошол ишкер үчүн бир жыл болбой жатып эле ар кандай салыктардын түрлөрү келет. Ал кээ бир мамлекеттерде дыйкандарга, ошол жеке ишкерлерге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Жерлерди канча жок эле дегенде 2-3 жылга бекерге берип иштетип, андан кийин гана салык төлөөгө өтөт да. Ошондой мүмкүнчүлүк ушул Кыргызстанда боло алабы? Ушуга кандай оюңуз бар? Чоң рахмат. Негизи өзү бүт баардык коюлган маселеге биринчи эки кишинин сөзүнөн кийин эле баары түшүнүктүү болду да. Бирөөбүз этти айтабыз, бирөөбүз азыр алманы айтабыз, бирөөбүз кокуй кайнолук алып калыптыр деп аны айтабыз да, пияз, сабыз деген. Жалпы суроо бергенде мындай беришибиз керек. Эмнеге бизде ишкерлерге шарт жок? Бул бир. Эмнеге өзүбүздө өндүргөн жер жемиштерди өзүбүзгө калтырбайбыз? Бул эки. Эмнеге бизде жумуш иштей турган азаматтарыбыздын баары сыртка чыгып кетип баратат? Бул үч. Эмнеге жергиликтүү кен байлыктар, биздин өзүбүздөгү кен байлыктарды биз кыргыздар иштетпей атабыз? Бул төрт. Көрдүңөрбү? Ашып барса 20 секундта бере турган суроо. Ушундай чектелишибиз керек биз. Негизинен айтылган сөздөргө мен сөзүмдүн башында айтып коеюн. Биринчиден таза кыргызча сүйлөгөнгө үйрөнүшүбүз керек. Аябай таза сүйлөгөнгө үйрөнүшүбүз керек. Маселен, мына күмөндөр сүйлөп атат, обеспечение дейт, доставка дейт, теплица дейт. Ушул сөздөрдүн баары кыргызча сөздөрүбүз бар. Ушуга каттуу көңүл бурушубуз керек. Нуртилек мырза айтып атат, полный дейт, эт менен обеспечение дейт. Нурдин мырза дагы айтып атат. Эми баарыбыз эле ошо кайталап атабыз ушу сөздөрдү. Биринчи кезекте 10-11 класстын жигиттери, кыздары так кыргызча сүйлөгөндү үйрөнүшүбүз керек. Бир да сөз кошпой. Бир да бөтөн сөз кошпой. Сөздүн көркү ошондо чыгат. Анан сүйлөм да куралат. Эми четинен жооп бергенде 4 негизги багытты берип атасыздар. Кен байлыктарды өзүбүздө иштетсе болбойбу дейт. Болот. Маселен, биздин эми мажбур болуп кетесиң да ушундай сөздү айтканга. Биздин Бүтүн Кыргызстан партиясынын программасында ушундай. Мына азыр силердин муунуңар келет, бизден эстүү, бизден акылдуу деп. Мына ошол силер келгенге чейин тоо таштарды жарып, кен байлыктарды алганды токтотуп туралы. Бүгүнкү күндө өзүбүз иштеткенге акылыбыз жетпесе, эртең мына биздин балдарыбыз келет, силер келет асыңар. Силер эртең мыкты окуу жайларды бүтүп, мыкты адис болуп, акылдуу болуп, иштетип койсоңор болот. Биз ушу мезгилге чейин ошол алтыны жок жашап келдикпи, мындан кийин да жашай беребиз. Аны тоо ташты жарып, будуң чаңга салыштын кажети жок. Мен түшүнүп атам, айрыкча ушул Чаткал районунда ар бир тоо астында эле алтын бар. Азыр Кытайлар көбүрөөк иштеп атат ал жакта. Түркиядан келгендер иштеп атат. Биздин жерибиз жайлуу болуп калды көптөгөн мамлекеттерге. Ушу ким келип эле өзүнүн каалаганын жасап атат.
Мен ойлодум эле бүгүнкү жолугушуу балалык жөнүндө өтөт деп айланайын балдарым, кыздарым. Силердин дагы башыңарга бир отоло саясат кирип бүтүптүр да. Биз кандай балалыкты деле сезбей калып атат окшойбуз да, балалык доорду билбей калып атат окшойбуз. Себеп силер ата энеңерден күндө ушуну угуп атасыңар да, агаңардан, эжеңерден угуп атасыңар. Өзүбүздү иштетсек болбойбу деген суроолорду алар деле коюп атса керек. Болот, өзүбүз иштетсек болот. Илгери биз өзүбүз эле иштетип келгенбиз. Кыргыз алтын деген мамлекеттик ишкана ошол толук Кыргызстандагы кен байлыктарды иштетип келген. Ага эрк керек. Ага эрк керек. Ага мыкты мамлекет үчүн, өзүнүн жери үчүн, эл үчүн күйгөн киши керек. Жетекчи керек. Жигиттер, кыздар, өзүңөр келечекти өзүбүздүн колубузга албасак, биз үчүн эч ким эч нерсе жасап бербейт. Ишенип койгула. Бир да депутат, бир да министр, бир да аким жасап бербейт. Эгерде биз келечекти колго алып, биз өзүбүз каалаган кишини, каалаган адамды каалаган жерге кое албасак. Кээде айтат да, эмнеге бир өлкөлөр бай, бир өлкөлөр кедей десе айтат. Аларда нефть бар, аларда газ бар, аларда алтын бар, алардын жаратылышы жакшы, тигиндей мындай. Бул баары шылтоо экен. Себеп негизги байлык элдин өзү экен. Эл экен, адам өз экен. Билесиздерби, мен деле көптөн бери айтып келатам го, биздин байлык кумтөрдүн алтын эмес, кумбелдин көмүр эмес, же сандыктын темир эмес. Биздин байлык мына эл деп. Биздин балдар. Ошол биздин байлыгыбыз деген байлык канчалык деңгээлде өз байлыгы үчүн, өз мамлекети үчүн, өз жери үчүн иштесе, ал ошончо бай болот экен. Маселен, мыйзам жок деп айтышы мүмкүн кээ бир азаматтар. Мына эт, картошка, алма СССРдин мезгилинде аябай жакшы эле деп Күмөндөр мырза айтты. СССРдин мезгилинде кандай болгонун китептен окудуңар да силер, туурабы? Баракелде. Туура суроолорду берип атат. Өкмөт базарларды өзүнө алуу керек. Ошолорду өзүбүздө иштетип, өзүбүздө сатса болбойбу, өзүбүзгө дейт. Кытайдын алмасын, Кытайдын жумурткасын, Кытайдын баягы жүзүмдөрүн, апельсиндерин алгандан көрө деген абдан туура суроо берилип атат. Ошо күмөндөргө окшогон азаматтарды келечекте депутаттыкка көтөрүшүңөр керек. Азыркы депутаттарда мындай ой жок. Жолугуп келдик деп атпайсыңар. Айтыштыбы? Ушундай ой бар экен. Жок бекен. Аябай жакты деп атпайсыңар бизге жолугушуу. Эми ушул нерселерди жасаса болот. Биздин Кыргыз Республикасында мыйзамдар бар. Ирилештирилген дыйкан чарбасы жөнүндө, дыйкандык ферма жөнүндө, мамлекеттик сатып алуу жөнүндө деген мыйзамдар бар. Бирок иштебейт. Аны иштетиш үчүн эмне болуш керек? Тартип. Тартип болуш үчүн эмне болуш керек? Талап. Талап болуш үчүн эмне болуш керек? Тазалык. Биз таза болсок, өзүбүз дагы бийликти дагы таза курайбыз. Маселен, жигиттерге тиешелүү бул сөз. Математикадан текшерүү иш болуп атат. Чыгара албайбыз. Түшүнүктүү. Жаныбыздагы кыздан көчүрүп алабыз. Туурабы? Ошол көчүрүп алган кызга каттуу айта албайбыз. Себеп көчүртпөй коет. Көчүргөнү бербейт. Болобу ушундай? Турмуш, мен силердин турмушуңардан алып атам да. Болобу? Ошол кыз бирдеме десе, ошонун баарын жасаганга мажбур болобуз. Туурабы жигиттер? Кыргызстан ошол окубай калган жигит. Сабакты билбеген жигит бүгүнкү күндө. Бул мамлекетке да барып, эртең бир пайдасы тийбей калбасын деп коркуп калтырайбыз, жалдырайбыз. Бул мамлекетке да барып жалдырайбыз. Биз окубай калдык. Эмнеге? Эгерде биз окуганда, ошол сабакты мыкты билгенде, биз ошол кыздын көзүн карабайт элек. Кандай дейсиңер? Биз эркин болот элек. А тилекке каршы окубай калдык. А окуган балдарды көтөрбөй койдук. Окуган балдарды көтөрбөй койдук да. Мына ошонун натыйжасында азыркы биздин деңгээлибиз бир кыйла түшүп кетти. СССРдин мезгилинде билбейсиңби, эч кандай кызматтан көтөрүлө албайт элем. Билбейсиңби, маселен мына ушул биздин Чаткал районунда канча балдар азыр мектепке барбай жүрөт? Көп,
эгерде бир райондо бир бала же бир кыз мектепке барбай калса, бул республикалык деңгээлде өтө чоң чатак болот эле. Аябай чатак болот эле. Райондун жетекчиси жооп берет эле. А бүгүн окубай жүргөндөр аябай көп го. Эч ким менен эч кимдин иши жок деген сөз да. Муну Алма Бүрүк боюнча Нуртилек сурап атат, айтып атат. Ошолордон өзүбүз ширесин чыгарып, сок деп айтты, бул шире да ошо. Чыгарып колдонсок болбойбу дегендей 100% болот. Биздин негизи Кыргызстандагы бардык жашылча жемиштердин баары Москва шаарынын, мен бир канча жолу кайталап айтып келгенмин, Facebook'ка кирсеңер баары бар. Москва шаарынын 4 эле Ашан сыяктуу соода борборлору менен келишим түзүп койсо, ошону да камсыз кыла албайбыз. Кымбатта сатасың. Дыйкандар да езилип көчөдө жүрбөйт. Пайда да табасың. СССРдин мезгилинде даярдоочу мекеме ишканалары бар эле. Алар ошондой жерлерге кыдырып барып, чоң машиналар менен алмаң барбы, өрүгүң барбы, эмнең болгон болсо, сарымсак барбы, пияз барбы, ошону алып кетчү. Дыйкандын башы ооруч эмес. Эми ошону кайра калыбына келтире алабызбы деген суроо койсоңор, келтире алабыз. Каалоо керек. Нурдин мырза жумушсуздук жөнүндө ыңгайлуу шарттар жок деп атат. Шартты эч кимге түзүп бербейт, түзүп берген да эмес. 100% эмес, 1000% өзүбүздү өзүбүз багып кеткенге болот. Биз кетмен чаппай, күрөк күрөбөй, өзүбүздү өзүбүз багып кеткенге Аллахтын берген керемет мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок пендечилик менен аны көрбөй атабыз да, көргүбүз да келбей атат. Биздин талашканыбыз эле портфель, биздин талашканыбыз кызмат. Мына ушул эле болуп кетти. Мына биз башка өлкөнү, башка элди өзүңөр айтып калдыңар, аларды мындай бир жамандабай эле, башка кылбай эле, мактап көкөлөтпөйлү, бирок чындык үчүн айтып коелу, алар мээнеткеч, эмгекчил. Биздин үйүбүздү ошолор куруп берип атат. Биздин акчабызды да ошолор алып кетет. Биз кечке жанагы уйдун аркасынан жүрөбүз дагы, жайлоодон түшкөндө анан талашып, бири-бирибизден арзаныраак кылып сатабыз. Бир айдан кийин өзүбүздүн саткан койду барып 2000 сомго кымбатыраак кылып кайра сатып алабыз. Куда келетат деп. Ушундай эмеспи? Ким суроо берейин деп аттылы? Сиз элестеткен Кыргызстан кандай? Жаңа ошол өлкөгө качан айланабыз? Кандай жолдор менен? Мен келечекте урмат. Биздин кыздардын эч качан ушундай бир шым кийбей кетип атканын көргүм келет. Чачтары чачтай болгон, көздөрү көздөй болгон, жигиттердин жигиттей болгон, аксакалдардын аксакалдай, байбичелердин байбичедей болгон. Сап сарыга боеп алып, 2 сантиметр чачы бар, чоң энелерди, тайнелерди көргүм келбейт. Кандай дейсиң? Көңүлүң айнытты? Коштоласыңарбы? Баракелде, көрдүңөрбү мени? Мен каарып аптырмын, демек силер менен эле бирдей эле ой жүгүртөт экен. Мен ошондой тайне, мен ошондой чоң энелерди көргүм келбейт. Мен келечекте керемет жанагы Даркүл Күйүкованын, Жаңгороз, Алиман Жаңгорозовалардын сүрөттөрү бар го, укмуштуудай, Таттуу Бүбүнүн сүрөттөрү. Ошондой керемет кыз келиндерди көргүм келет, жигиттерди көргүм келет ошондой. Баягындай бир же кыз эмес, же эркек эмес жигиттер пайда болду азыр, жана кепканы тескери кийгенбир. Алар деле ата болот келечекте. Мен ошондойлорду көргүм келбейт. Мен ушундай касиеттүү Кыргызстанды көргүм келет. Дагы суроо. Союз маалында жакшы окугандарды окуу жай өздөрү жумушка алып калышчу экен, же которушкан. Азыр болсо тааныш акча чечип калган. Бизде тааныш билиш качан жоюлат? Качан тааныш акча менен эмес, билим менен жаштар ишке орношо алат? Качан шайлоого акчасы жок барганыңарда. Ошентип барып, ата-энеңерге айткыла. Мен ушундай суроо бердим эле, агай ушинтип жооп берди. Качан акчасы жок жумушка кире алабыз? Качан акчасы жок окууга кире алабыз? Качан акчасы жок соттон маселебизди чече алабыз деп суроо берсем, агай айтты. Качан ата-энеңер акчасыз шайлоого барганда деп. Ушул, өзөгү ушул.
тамыры ошондо жатат. Баардык коррупция ошол жерден башталып атат. Бир маселени бир акча коротуп же бир тааныш тамыр кылып чечтиңерби, анда ошол күндөн баштап бузулдук биз. Мен кыйналсаңар дагы ошондой жолго барбагыла, сураныч, өтүнүч. 50 сомдун көзүн карап, аксакалдар өтө мындай бир аппак сакалы менен болгон кишилер 100 сом үчүн чогулуштарга барат, 100 сом үчүн нелерди жасабай атат. Ошол биздин баардыгыбыздын келечегибизди кыркып аткан мамилелер ушулардан башталат да, Güzel. Билесиз да, мурда билим берүү сапаттары өтө күчтүү жана бийик болгон да. Азыр болсо ошол билим берүү сапаттары өтө төмөндөп, ылдыйлап кете баштады. Сиздин ошо кандай көз карашыңыз жана сиз кимди күнөөлөйт элесиз ошого? Мына көчөңдү оңдосоң, кошунаңды оңдосоң, көчөң оңдолот. Көчөңдү оңдосоң, айылыңды ушундай тазаласаң, районуң тазаланса област, област тазаланса Кыргызстан тазаланат. Кичинекей жерден баштайлычы, өзүбүздүн короодон, өзүбүздүн үйдөн. Ушундай жасасак болобу деп суроо бересиңер да азыр. Болот, бирок өтө кыйын. Кантип бул маселени тез чечүүнүн жолу бар деп сурайсыңар да. Жагабы жакпайбы, мен айтам, жооп берем. Аябай каттуу күч колдонуу керек. Себеп бүгүнкү күндө биздин коом же Кудайдан коркпойт, же мыйзамдан коркпойт, же улуудан коркпойт, же кичүүдөн коркпойт да. Бүт баарын четке каккан Базаров болуп калды да. Базаровду билесиңерби? Аталар жана балдар, Нигилист Тургеневдин баракелде, Güzel, сен орус мектепте окуйсуңбу? Чаткалда орус мектеп барбы? Кайсы жерде? Сумсарда, Сумсарда. Сумсарда бар, себеп алар пролетарлардын шаары да. Вот нигилист деген эмнени түшүндүрөт? Бүт баарын четке кагуу. Отрицание всех и все. Вся, да? Мына ошол коом, биздин коом азыр. Жазалоо керек, жаза болуш керек, адилеттүү болуш керек ал жаза. Мына ошондо Ыдырыс мырза тез эле ордубузга түшөбүз биз. Кудай кааласа, мен ошол күн үчүн күрөшүп атам, ошол күндү көрөбүз деген үмүтүм бар. Иншалла. Бардыгыбыз эле жакшы билип келебиз. Сиз парламенттик шайлоодон өтпөй калдыңыз. Биз система азыр бизди угуп отуруп, сиздин ушунчалык адилеттүү экениңизди билдик. Бул элден чыкпайт эмес, чыгат. Сизде адамдар көп чыгат. Бирок сиз айтып атасыз го, акчасы жок деп, мен башта сизде эле мен көп деле кызыкпайт элем негизичи. Бирок сизди уккам, акчам жок, мен эч кимге акча бере албайм дегениңизди уккам да. Анан если биздин эгерде биздин арабыздан чын эле ошондой адамдар чыгып калса, сиз мисал болосуз да, алар коркушат. Ошондой өзүн парламентке шайлоого койгоңдон коркот. Анткени эл бизди акчам жок деп көтөрбөйт экен. Сиз мисал боло аласыз да. Ушуну кантип алып таштасак болот жашообуздан? Кантип неме кылсак болот? Если биз дагы эгерде сиз сизди кылабыз, мен негизи кылгым келди сизди карап отурупчу. Президент кылып оңолтушуңузга ишендим да. Дагы күтсөк 5 жыл кантип күтөм деп ошону ойлонуп аттым да. Атын ким? Жумасия болот, Базарбай кызы. Жумасия? Силер 5 жыл күтө албай атсаңар, мен нечен жылдан бери күтүп жүрөм. Ошол күндү көргүм келет депчи, ошол адилеттүүлүккө жетким келет дегендей болуп. Үлгү катарында десеңиздер, бүтүндөй адамзатка үлгү биздин пайгамбарыбыз, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Эгерде саясатта үлгү деп айтсаңар, мүмкүн менден башка үлгү боло турган татыктуу азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз көп, Кудайга шүгүр. Мен 29 жашымда эч кандай чөнтөгүмдө бир тыйын ашык акчам жок. Ошол министрлер менен, генералдар менен чыкканмын. 13 киши болуп чыкканбыз, талапкер болуп, Өзгөн районунан. Мени бүтүндөй эл көтөрүп, колдоп шайлашып алган. Бул көптөгөн журналисттерге ошол мезгилде аябай каттуу таасир берген.
азыр эми журналисттер көбөйүп калды. Кантип ушундай болсо болот экен дегенде. Болот. Бүгүнкү күндө кантип ишеним бере алабыз дегенде күрөшө берүү керек. Чындыкты айтып, чыркыратып күрөшө берүү керек. Өмүрдүн акыркы күнү калып атса дагы баары бир күрөшө берүү керек. Үмүтсүз жалгыз шайтан. Бүгүн болбосо эртең баары бир өзгөрүү болот. Азыркы мезгилде көп эле кыздар намаз окуп атырым деп туруп эле хиджаб кийип жүрөт да. Бирок анын чындап намаз окуганыбы билбейсиң. Жана ошого кандай карайсыз хиджаб кийгенге? Биздин Кыргызстандын кийимине туура келеби ал? Жана эркектер да жүрөт, сакалдарын узун кылып өстүрүп алгандары. Жана мындайча айтканда чоң ата чоң энелерибиз айткандай узун көйнөк кийип алгандарына кандай карайсыз? Ар бир элдин өзүнүн керемет кийими бар. Биздин ата бабаларыбыздын кийген кийимдерин карап көргүлө. Биздин динибизге эч кандай каршылыгы жок анын. Бүт төп келет. Маселен, биздин Кыргызстандын тоолорунда, жайлоолорунда кээ бир мамлекеттерде кийингендей болуп кийинип жүрө албайсың. Кийинүүгө мүмкүн да эмес. Арабтардай болуп кийинип алсаң, 2 саатта тоңосуң. Киши болбой каласың. Ошондуктан биздин ата бабаларыбыз биздин жерибизге, шартыбызга жараша шариатка каршы келбеген кийимдерди кийип келген, кийип жүрүшөт. Ислам дини деген бул өзү сулуулуктун белгиси. Жагымдуулуктун белгиси. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Оордотпогула деди. Оорлоштурбагыла дагы, көңүлдү дагы калтырбагыла деди. Эгерде сенин кийинип жүргөн кийимиң, кылык жоруктарың жакындарыңдын көңүлүн калтырып кое турган болсо, сен толук мусулман болушуң кыйын. Ошондуктан коом кандай болсо, улуттук каада салтың кандай болгон болсо, мына ошол шариатка каршы келбеген каада салтты карманып жүргөн жакшы. Алланын буйругу менен ушул күн насип кылып ушул жерде жолугуп отурабыз. Бул жака келишибизде дагы кичине көйгөйлөр болду, сыноолор болду. Баягы эле акыйкатсыздык, бюрократия деген нерсе бар. Ошондой тоскоолдуктарды эптеп жеңип өтүп аман эсен келдик. Кудай кааласа ниеттери жакшы. Анан убакыттан пайдаланып сизге бир суроолорду берейин дедим, бир өзүмө бир жооп катары алайын деп. Мына азыр элибизде кайдыгерлик деген өкүм сүрүүдө да. Ушул кайдыгерликти кантип жеңебиз жана кандай амалдар менен, кандай аракеттер менен? Бул биринчи суроом. Жана мугалим окуучулар отурат. Мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы мамиле мурункудай эмес да азыр. Ушунун себеби эмнеде? Ушул жөнүндө кенен токтолуп өтсөңүз. Анан өзүм айылдык кеңештин депутаты болом. Ушул жерде мындай көйгөйлөр чыгат да. Баягы айылдык кеңештин депутаты болом, кошумча бюджет боюнча комиссиянын мүчөсүмүн да. Бюджетти кичине контролдогонго, көзөмөлдөгөнгө аракет кылам. Бирок тилекке каршы мына мыйзам бузуулар болот. Ошол мыйзам бузууларды аныктаганда бир кишиге бир зыяның тийип калат да. Эми мусулман дининен кичине кабардар болгондон кийин адамда кыжелет сезим пайда болот экен да. Чоң эле бир аксакалга бир зыян тийип атат да, мындай ошол жанагы коррупциялык иштердин, бир туура эмес кылган иштерин ачыкка чыгарып коюуда. Ага катуу тийип атам, көңүлүн оорутуп атам. Ошондо кайсыга таянабыз? Мусулманга зыяны тийбеш деген сөзгө таянабызбы? Же ал мусулманды мен жамандыктан кайтарып, жакшылыкка чакырып атам дегенге таянабызбы? Жергиликтүү бюджетти караганда башкада дегенде мусулманга зыяны тийбеш керек деген сөз. Оны терең маанисинде караш керек да. Негизи илимди терең карабай, кенен карагыла деп айтылат. Эгерде бир нерсени терең карап, ошол илимди табам деп жооп издейм десең, түбүнө түшүп кетесиң, таппайсың. Ошон үчүн кенен карагыла деп айтылат. Мусулманчылыктын эң күчтүү бир жараткандын пендесине берип аткан буйрук катарында кабыл алсак болот. Арамдыкты көрүп турсаң, колуң менен токтот дейт. Колуңдан келбесе тилиң менен токтот дейт. Тилиңден келбесе жек көр, жүрөгүңдөн жек көрүп тур дейт. Бул түздөн түз жараткандын буйругу. Ошондуктан сиз арамдыкты көрүп турган болсоңуз, ал арамдык.
Жергиликтүү бюджет деген бул ошол жердеги жашаган айылдын бир казаны. Эгер ошол казанга бирөө кол салса, арам оокат анык арам. Ошол нерсени сиз айтып койгон болсоңуз, сиз жараткандын түздөн түз буйругун аткарган болосуз. Арамдыкты көрүп турсаң, колуң менен токтот деп атат. Токтот. Ага сиз капа болбоң, бул туура эмес түшүнүп калат, мага капа болуп калат дегендей мындай. Эгер ага татыктуу киши болсо, ал андай жолго бармак эмес. Мугалим менен окуучунун ортосундагы мамилеге баштакыдай болбой калды. Буга эмне себеп деп атасыз? Бүгүнкү күндөгү жалпы коомдогу биздин маданиятыбыз мектепке болгон мамиле, мугалимге болгон мамиле түп тамырынан өзгөрүп кетти. Бул баягы шайтандардын ойлоп тапкан демократия деген жаман сөздүн кесепети ушу. Ошон үчүн мугалим менен окуучунун ортосундагы мамилени бирден бир түздөй турган, оңдой турган биринчиден үйдөгү ата эне, экинчиден ошол мектептеги мугалимдин өзүн кандай алып жүрүп атат деген. Бул кайдыгерлик кантип жеңебиз? Эгерде дүйшөн сыяктуу кишилер жок дегенде бир айылда бирден пайда болсо. Илгерки дүйшөн. Биринчи мугалимдей мугалимдер бир айылда жок дегенде бирөө пайда болсо. Жеңет элек. Бүгүнкү күндөгү чоңдордун деп сүйлөшөт. Алдым жуттумдарыны ошо ислам дүйнөсүндө жүргөн азаматтар дагы айтпай калды. Жалпылап айтып кетип баратат. Бирок конкреттүү айта албай атат. Эгерде акыреттен корккон болсо, бийликтен коркпой, адилет сөзүн алар деле айтыш керек эле. Бирок аларды дагы таппай атабыз. Райондо болобу, айылда болобу, шаарда болобу. Тилекке каршы аларды дагы таппай калдык. Ошондуктан кайдыгерликти жеңүү, бул кайдыгерлик бүтүндөй улуттун оорусу болуп калды. Мен айтып атам, кана академиктер, кана эл акындары, кана эл жазуучулары, кайда эл сүрөтчү, эл артисттери кайда? Эмнеге эки ооз сөзүн айта албай атат? Кайдыгерликпи же коркоктукпу? Коркоктук. Ошо окуган китептериңизден же болбосо негиз өзү кандай китеп ушу бизерге кандай кеңеш берет эсиз? Кандай китеп окуган? Быйылкы жылга мода болгон китептер болот. Кийинки жылга мода болгон китеп, бирок түбөлүктүү китептер бар. Бул ошол Толстой, баягы Тургенев. Бул вечная проблема отцы и дети. Ошол биз кыргыз адабиятына келебиз. Мына ушул сыяктуу анан Джек Лондон бар, Шекспир бар, Толстой бар, Тургенев бар, Пушкин бар, Лермонтов бар. Мына ушул түбөлүктүүлүк, адамзатка түбөлүктүүлүктөр. Биздин кыргыз адабиятындагы адабияттын туу чокусу сөз көркөм өнөрүнүн, кыргыз адабий сөз көркөм өнөрүнүн автору ким? Көркөм сөз өнөр байлыгындагы керемет чыгарма бул Касымалы Жантөшевдин Каныбек романы. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч деген романы. Бул көркөм өнөр. Бул сөз болгондо дагы төл сөз. Нукура кыргыз тилинин туу чокулары. Жабраил алейхиссалам периште биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга келип оку деди. Икра. Мен окуй албайм деди, оку деди. Мен окууну билбейм деди, оку деди. Оку, жана оку. Ошондуктан окугула. Кыздар, балдар окуй бергиле, акыры бир жерден чыгат. Окуунун не пайдасы бар дешиңер мүмкүн, китептин эмне пайдасы бар дешиңер мүмкүн, андан көрө бир нан пайдалуу дешиңер мүмкүн, андан көрө кой баккан пайдалуу дешиңер мүмкүн. Бирок окугандан баары бир күн болбосо бир күн бир нерсе чыгат. Бардык нерселердин ачкычы ушул билим алуу. Эгерде ушул демократияны жок кылып, Могу Сталиндин убагындагы тоталитардык режимге кайрадан кайтып, биздин мамлекетке бир адам керек да. Ошол бардык эл ошол адамдан коркуш керек.
ошол Сталинден корккон деп ойлойм. Неге дегенде ошол адам түштүк, түндүк кыргыздар дебей эле бир Кыргызстан деп сен кыргызсың, сен татарсың деп элди бөлбөгөн адам керек деп ойлойм да. Эгер сиздин сөздөрүңүз жалпылап кетсе, сизге да демократия деген нерсе жакпайт экен да. Ошону жалпылап кете аласызбы? Тоталитаризм деген эмне? Бул жанагы күчтүү кармап деген да. Бир адам бардык мамлекетти өзү мындай. Мен оюмча эч кандай биздин Кыргызстанга эч кандай депутат керек эмес да. Ошо Сталинге бир мындай катты кармаган адам. Азамат 17-16дасыңбы? 17. 17. Тоталитардык деген бул ошол коомду жек көрсөтүш үчүн табылган термин. Ал кезде тоталитардык деген система мен го. Мен ошол мезгилде окудум го. Менин укугум, менин мүмкүнчүлүгүм бүгүнкү силер гүлдөп аткан демократиянын балдарынын алдында меники көп беле, силердики көп азыр? Меники көп. Меники көп болчу. Мен СССР деген дүйнөнүн 6-1 бөлүк жер шаарын ээлеп турган өлкөдө ушул Кыргызстанда туруп алып Киевке кетемби, Минскке кетемби, Ригага кетемби, Таллинге кетемби? Мен өз үйүмдө жүрчүмүн. Кайдагы тоталитаризм? Мен каалаган шаарыма барып, каалаган жогорку окуу жайга кирчүмүн. Биз ошол жерге киргенден кийин мени Кыргызстандан келдиңби, кыргызсыңбы, өзбөксүңбү, казаксыңбы, белоруссуңбу, армянсыңбы? Өз баласындай кабыл алып, тамагын берип, жатаканасын берип, мени бакчу. Эмнеси тоталитаризм? Бүгүнкү күндө бир туугандарына балдарын таштап кетип баратат, ошол союздун мезгилиндегидей карабайт. Эмнеси тоталитаризм? Мен эгерде бир жаман иш болуп атса, ушул жерден кагазымды жазып алып, Москвага барып тапшырып койчумун. Ошол жактан комиссия келип текшерчү. Бүгүн чаткалда ошол жанакы Жаңы базардасыңарбы, Канышкайдасыңарбы, арызыңды барып жазып, акимге таштап койсоң, бирөө басып барып текшербейби? Эмнеси тоталитаризм анан? Кимиси тоталитаризм? Ал мамлекет эл үчүн болгон. Бүгүнкү мамлекет бир ууч клан үчүн. Айырмасы барбы? Асман менен жердей. Азыркы жаштарга айтып кете турган насаатыңыз? Жусуп Баласагындын насаатын айтып берейин. Менин насаатым эмес. 1000 жылдан ашкан насаат, баарына жакса керек. Мына кара. Жыргалдан бөлөктү эч көрбөгөн жаш, жек көрүп айтканымда чайкаба баш дейт. Ушинтип атып баштап атат. Жыргалдан бөлөктү эч көрбөгөн жаш, жек көрүп айтканымды чайкаба баш деп атат. Мындай эмес деп чайкабай тургула деп атат да. Эми укуп кала деп атат. Мен аягына чейин окуйм. Жаштыгың жалындасын, чынды жандап. Өмүрдө жакшылыктын жолун тандап. Дал ушул силерге кайрылып аткандай да. Анткени аның деген моюн бербей, заматта өтүп кетет соккон желдей дейт. Жаштыгың моюн бербейт. Заматта өтүп кетет соккон желдей дейт. Жел жүрдү, кетти, бүттү. Мына азыр мен силер менен сүйлөшүп отуруп, өзүмдү эстеп атам. 77-жылы 1977 жылы биздин мектептин курулганын 50 жылдыгы болуп, мына силерге окшоп тизилип отургузуп койгон кыздар эрежекелер. Анан мен отурган жерде Кулназар Ташиев, Төлөн Шамшиев, Бөрүбай Асранкулов деген аксакалдар болгон. Ошол үчөө ошол мектепте окушкан экен, биздин мектепте окушкан экен. Ошолор мектептин 50 жылдыгына келип, бизди ушундай тизип отургузуп койгондары, биз ушу силер берип аткандай суроону бергенбиз. Мен ушуну көрүп отурсам, азыр элестетсеңер ошондо 77-23, бул жактан 19, 42 жыл. 42 жылга чейин эле келген, эми 42 жыл өтүп кетиптир. 42 жыл өтүп кетиптир. Муну заматта өтүп кетет соккон желдей деп атат.
Карагылачы кандай тез өтүп кеткен заман. Ошон үчүн айтып атат. Бекерге короттум мен аны ойноп, пайда жок өкүнгөндөн азыр ойлоп. Жусуп Баласагын жазып атат. Бекерге короттум мен аны ойноп, пайда жок өкүнгөндөн азыр ойлоп. Каарылык босогомду күтүп турат, сага да бир кезде ал колун сунат дейт. Мына ушул бир кезде силерге да колун сунат дагы, силер дагы ушундай болуп, кийинки балдар менен отуруп, биз Адахан Мадумаров деген болгон, биз ошо киши менен жолугуп, ошондо сүйлөшүп, ошондо суроолорубузду берген экенбиз. Ошондон бери 42 жыл өтүптүр деп, 45 жыл өтүптүр деп айтып атканыңарды бир көздү жумуп, уктап туруп эле кайра ойгонгончолук тез өтүп кетет. 40 жыл өтүп кетет. Качан күн өтпөйт? Мектепте жүргөндө күн өтпөйт экен. Качан мектеп бүтөт? Качан ага эжекелерден кутулам? Качан чоңойом? Ушул бар маселең ушул да. А мектепти бүткөнгө шашылбагыл. Бүтүрүүгө да шашылба. Мектептеги күндөр бул алтын күндөр. Эң керемет. Кийин аттын башындай алтын берип кайтара албайсыңар. Пайдалангыла ошону. Эмнеге пайдаланыш керек? Мына мен эмес, Жусуп Баласагын бабабыз айтып аткандай, ойноп бекер кетти, текке кетти деп өкүнүп калба кийин дейт. Бекер кетти деп. Ошондуктан ар бир күндү пайдалангыла деген насаатты айткым келет. Жусуп бабабыздын насааты. Ар бир күндү пайдалангыла, окугула, дагы окугула, билим алгыла. Мен муну Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата, билесиздер, 15-жылы 100 жыл болгон, 1915 жылы туулган. Мына ошол Шотор Руставелинин Жолбош терисин кийген баатыр деген чыгармасын толук варианты ушул. Кыргызчага которулган, эч кандай өзгөртүүсүз которулган китебин биз чыгардык эле, бүтүн Кыргызстан партиясы. Муну да алып чыгарганбыз. 2200 мектеп бар эле биздин Кыргызстанда. Биз ар бир мектепке бекер бергенбиз. Мектептерге ушуну окусун деп бекер таратканбыз. Мына ушундан 3 китепти алдым мен азыр. Эң мыкты суроо берген, активдүү суроо берген деген окуучуларга берейин деп, мынанын биринчисин ушу Güzelге берейин. Азамат ошол жерде туруп, аябай жакшы, мыкты жазып берем. Анан мен эмне суроо берип атсам, жооп берип атты, мен угуп аттым кулагымда. Мен ушунчалык таң калдым, ыраазы болдум. Ошол Güzelге. Кандай дейсиңер? Адилеттүү болобу? Баракелде, ошо. Адилеттүү болсо эле болду. Мына эми Güzel деп силердин макулдугуңар менен жазып берем. Эмесин кийин коюп аласың. Куттуу болсун. Рахмат. Мына экинчи китепти калгандар баары эле бирлер деңгээлде эмнелер болуп атты. Силер өзүңөр адилеттүүлүктү өзүбүздөн баштайбыз дагы. Силер айткыла, ким? Көмөндөр? Кел көмөндөр. Бул ким? Жакшылык болсун. Аманчылык болсун, жакшылыкта жолугушалы. Ушул убакка чейин мен Адахан Мадумаровго эч кандай көңүл да бурган эмесмин. Бардык эле ошол дипломаттар сыяктуу эле эми өзүнүн чөндөгүн ойлогон деп адам деп эсептешим да. Бирок бүгүнкү конференциядан мен эмнени алдым? Ушундай Кыргызда ушундай элине күйгөн адам экен. Эгерде ойлойм, эгерде ушундай адамдар көп болсо биздин Кыргызстандын сөнүгөт деп. Бул жака келип жогорку кеңеште депутаттар менен деле жолуктук. Аларга дагы өзүдү кыйнап жаткан суроолорду бердик. Бирок ошол суроолорго биз канаттанбадык. Ал суроолор бизди канаттандырган. Мисалы үчүн мен жалгыз жеке оюм өзүмдү мени канаттандырган жок. Мен Адахан Мадумарович агабызга ушунчалык терең ыраазычылык билдирем. Берген суроолорубузга так
жана түшүнүктүү кылып жооп берди. Мен ойлойм ушул жерде баарыбыздын эле жүрөгүбүздөн орун алды го деп. Мен өзүмдүн жеке оюм, Адахан Мадымаров агабыз ушунчалык чынчыл, менеткеч, өзүнүн Кыргызстанын, өзүнүн жерин, өзүнүн элин сүйгөн адам экенине мен дагы бир жолу күбө болдум. Орус тилин аралаштырбай, нукура, так, кыргыз тилинде сүйлөгөнү, анан мекени үчүн патриоттуулугу, анан бизди ушунчалык азыр башкаларды билбейм, мен үчүн өтө чоң бурулуш жасады. Эми мисалы ар бир айткан сөздөрү мен үчүн эң баалуу болду. Мен мындан ары ошол мага кандай багыт берген болсо, бизге кандай багыт берген болсо, мен ошол багытта жашайм жана мен Адахан Мадымаровду эми өмүрүмдүн акырына чейин сыйлайм. Чыңгызга чоң рахмат ушул бизди Адахан Мадымаров менен жолуктурганына. Ошол Адахан Мадымаров менен жолуктурам дегенде биз негедир мен мындай кубандым да. Себеп үйдөгүлөр атам менен апам деле ошол кандай шайлоо болбосун ошол Адахан Мадымаровду шайлайбыз деп турат да негизичи. Ошого Адахан Мадымаровду көрөйүн деген өзүм ниетим бар эле. Кудай буйруп ошол Адахан Мадымаровду көрдүм. Анан дагы мындай өзүм айтарым, ошо 30 бала озок, 30 баладан эч бирөөнүн мындай суроонан качпастан толук жана жооп берди да. Толук жооп берди десем болот да. Адахан Мадымаров өзү негизи ак көңүл, чынчыл, чындыкты түз айткан, бетке айткан киши экен. Уккун келсе, кайра уккун келе берет экен. Мындайча айтканда, биздин замандын Исхак Разакову деп айтсам жаңылышпайм.